алма түш, анан оозума түш деп жата бербестен, сиздер дагы жанталашып иштешиңиздер керек. Мына көрүп атат, эртең менен 8-де келебиз, кечки 8-де эң жанагы балдары бар ыйлап аткан. Ошондой эле кишилер администрация президентадан кетпесе, калгандарыбыз 9-10-до кетебиз. Президент баш болуп, мына мен төш болуп. Сиздер дагы андан беш-бетер иштешиңиздер керек. Шаардын проблемалары күндүр-түндүр болот. Мына ошондой иштеш үчүн өзүңөрдүн экономика тармагын абдан жакшы катуу оңдошуңуздар керек. Биздин инвесторлордун баары каяка келет? Бишкекке келет да. Чоңалай менен Акталага барбайт да. Анан биздин кыргыздарды бар десең барбайт. Анан инвестор ошака бармак болот. Демек сиздерге, инвесторлорго эң ыңгайлуу шарт Кыргыз Республикасы боюнча Бишкекте түзүлүш керек. Жанагы айтып аткан азыр урматтуу мэр айтып кеткендей, даяр ТОлор, даяр бизнес проектилер, даяр архитектуралык чечимдер, даяр подключениялар бар эди. Биз инвестор келсе айтабыз, ал байкуш бирөөнүн жерин сатып алат, андан кийин башталат. Бишкек теплосеть. Карап чыккыла ошол жердин баарын. Бишкек водоканалын бербейт, мощностьтун баары. Мощностьтун баары бир жерде болуш керек. Агентство развития Бишкекте бүт баары туруш керек. Мына бул жерге курсаң, мына суусу 100 метрден подключение берет. Электричествосы 200 метрден, газы жанынан өтөт деп, алардын келгенден кийин Кудайдын коногу катары аларды тосуп алыш керек. Куда тоскондой эле. Тосуп алып, бүт болгон аракетибиздин баарын жумшап, аларды бияктан кетирбешибиз керек. Биз аларды по кругу ада пускаем. Ал эчтеке баштайлы, эми уже надо отдать 5-10 квартир, только чтобы начать строительство. Главапуну дагы бердик. Эгерде мунун баары токтолбосо, анда биз бөлөк чара аракеттин баарын көрөбүз. Инвесторлор үчүн эң ыңгайлуу шарт, дагы бир жолу айтайын, Бишкек шаарында болуш керек. Өзгөчө тартип киргизгиле. Бишкек шаары борбордук шаар деп коебуз дагы, эчтеке менен айырмаланбайбыз. Ошон үчүн Бишкек шаарда бирдемени курам десең, соода кылам десең, Бишкек шаарында жашайм десең, өзгөчө тартиптин баарын мэр өзү киргизе алыш керек.